Кыргызстандын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу социалдык маанилүү товарларды сыртка экспорттоого тыюу салууну сунуш кылып жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев учурда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маанилүү экенин белгилеген. Азыркы оор кырдаалда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маанилүү. Зарыл товарлардын кымбатташын эске алып, бул маселени тез арада чечүү керек. Ички базарды мал менен камсыз кыла албай калуу коркунучу бар, деди Токтогазиев. Айыл чарба министрлиги экспорттоого тыюу салууну сунуш кылгандардын арасында тирүү малжандык, дан эгиндери жана айрым товарлардын түрлөрү бар. Мисалы, бодо мал, кой, эчки, үй канаттуулары, дан эгиндеринен арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну. Министр өсүмдүк майын, кумшекерди, тоок жумурткасын, йодтолгон тузду жана малга берилүүчү тоюттарды да сыртка ташууга тыюу салууну сунуш кылып жатат. Тиешелүү жарлык премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгондон кийин күчүнө кирет. Учурда азык-түлүк кымбаттап жатат. Бишкектин базарларында мисалы орто эсеп менен өсүмдүк майы 50-80 сомго, кумшекер 10-30 сомго, эт 50 сомдон 100 сомго чейин кымбаттаган. Эң негизги маселе, акыркы күндөрдүн эң чоң маселеси бул эттин кымбатташы, андан тышкары суу май, дагы башка ошо азык-түлүк продукция кымбаттап атканы болуп атты. Эми бул боюнча мен кичине комментарий берип коеюн. Биз ар кандай варианттарды караштырдык. Мына мен баарын айтып атам да, биздин ушул өзүбүздүн ички базарыбыз Кыргызстандын ичинде бул өзүнчө бир сосуд катары кабыл алсак, үстүндө кран бар, астында кран бар. Ошол үстүндө кран менен биз импортты көзөмөлдөсөк, мындай ачсак көбөйтсөк болот, же азайтсак болот. Же ылдыйкысы менен экспортты көбөйтүп, же азайтсак болот да. Тилекке каршы азыркы учурда ошо астыңкы крандан аябай көп мындай агып, Кыргызстандын ичиндеги ушул сосудда биздин продукция аябай аз болуп калды да. Жетишпегендиктен баасы кескин түрдө өсүп баштады. Жылдын башында эттин баасы орточо 330 сомго барабар болчу экен. Азыркы учурда болсо 450-460, кээ бир учурларда 500гө чейин чыгып кеткендей болуп атат. Анан ооба, бир четинен муну мүмкүнчүлүк катары көрсөк болот. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз, бул мүмкүнчүлүк катары реэкспорт да кылсак болот дегенди түшүнүп аттык. Бирок ошол эле учурда ал вариантты биз трейдерлер менен, ошо импорт менен, экспорт менен иштеген дагы ишкерлер менен сүйлөшкөндө, аяктан дагы өзгөчө бир мындай оор абалдар болуп атыр. Анткени башка өлкөлөрдөн дагы Кыргызстанга алып келгенге ар кандай тоскоолдуктар жаралып атыр да. Ошол тоскоолдуктарды биз болгондуктан, мындай үстүңкү кранды көбүрөөк ача албай калгандыгыбыздыктан, сосуд азайып бараткандыктан биз ылдыйкы кранды дагы жапканга убакыттылуу, кайра эле айтып коеюн достор, туугандар, убакыттылуу жаап атабыз. Баа өзүнүн мындай кичине кайра түшүп, жалпы кыргыз элибизге, мен түшүнүп атам, мал чарба менен башка ушул айыл чарба тармакта иштеп аткан биздин дыйкандарыбыз, фермерлерибизге бул жакшы, бирок ошол эле учурда жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы жөнүндө ойлонуш керекпиз. Жалпы азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө ойлонуш керекпиз. Ошондуктан ушундай чечимди кабыл алганга туура деп эсептедик.